Мына менин артымда турган бизнес борбордун ичинде бизнесмендер көп отурат. Булар бизнесмендердин офистери, кеңселери мындай 1 чарчы квадраты $10. Bir ayga жок дегенде. $12 бар, 15-20 доллар бар. Bir эле чарчы квадратына $12-15 төлөйт. $15 биздин акчага бул 1000 сом, 1 квадрат, 1 чарчысына. Офистеринин кенендиги эң болбогону 100 квадрат. Мындай айтканда, bir ayda $1000 жөн эле бир болбогон кенедей жерге төлөйт ижарасына. Мына үйлөрдү караңыздар, кандай бир абат үйлөр, сары таштан салынган, ичиндеги жайлуулугун айтпаңыздар. Бул үйлөрдүн дагы бир эле квадраты балким 650, балким 800, балким $1000 сатып алган. Бир эле чарчысына. $1000 деген 70.000 сом бир чарчысына. Бир бөлмөсү жок эле дегенде 200-300 чарчы метр келген бөлмөлөрү бар. Бул деген $200.000. Биздин кыргыздын көпчүлүк жаштарынын жашаган үйлөрүн карасаңыздар, ылайдан салынган, пайдалуу таштан кыналган, эптеп шыбына бир нерсени кылган, балким туалети көчөдө шипр менен турат. Шамал учуруп кетейин деп турат. Огородунда ит менен мышык өзү жүдөгөн, эптеп бир куртканы кийген, дордойдон алып, анан дүңкүлдөп кетти эртең менен. Каяка билбейм, акча тапканы. Кечинде келди, кайра жатты. Эмнеге мындай үйлөр жашаганы болбойт? Эмнеге тигиндей кеңселерде бизнес кылып отурса болбойт? Булар эмне башка планетадан келгендерби? Булар эмне бир жерден алтын таап алгандарбы? Биз көнүп калганбыз ойлогону. Булар уурдайт, буларга бирөөлөр берет, булар шылуундар. Biz андай кыла албайбыз, биздин колубуздан келбейт деп ойлонууга биз көнүп калганбыз. Маселе ушунда. Мен ишендирип коеюн. Андай эмес. Эгер булар да бизге окшоп уктап отура бергенде, бизге окшоп жата бергенде, шыйпыр туалет менен өмүр бою жашамак. Айырмалык ушунда. Булар бир күн айтты. Мен болду мындай жашабайм, мен өзгөрөм деди. Мына ошондуктан булардын жашоосунда өзгөрүү пайда болду. Мен да силерден суранам. Жаз келет. Рамазан жакындап калды. Анын үстүнө Кыргызстанда азыр бизнес үчүн, өнүгүү үчүн, өсүү үчүн эң сонун шарттар бар. Биз үчүн эң чоң проблема Аллах Таала берген ар бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып берүү. Биз ушуга уста болуп калдык. Кандай мүмкүнчүлүк берилсе, биз колдон чыгарып беребиз. Эмнеге уктап калабыз? Эмнеге талашып отура беребиз? Эмнеге түшүнбөгөнгө аракет кылабыз? Мен чакырам, келиңиздер. Ойлонойлучу. Мына ушулардай болсок болобойбу? Болобу? Болот. Эмнеге болбойбу? Себеби өзгөрөбүз деген оюбуз жок. Биз өзгөрүшүбүз керек туугандар. Өзгөрүшүбүз керек. Бардыгыбыз. Ар бирибиз өзгөргөндө, абалыбыз өзгөрөт, мамлекетибиз өзгөрөт, саясатыбыз өзгөрөт, бийлигибиз өзгөрөт. Койчу? Өзүбүз өзгөрөбүз.